ветеринардык постко 2 фуро келди. Эки фура мал менен, ошондо ар биринде мында 30 деп катталып тур. 30 деп катталып тур бул. Опись. Животное. Документтердин баарын копия каласыңар, Все. Азыр да бирөөгө. Кээде автомат эме атып кетип атат. Көтөрө албай. Азыр биз ошо Сосновка өткөрүү пунктта турабыз. Ветеринардык пост. Бул уже бүтті. Не, бул ветеринардык бизге караштуу документтер. Ветеринарный сертификат. Озеранский, Республика Беларусьтен, Гронинская область, Московский райондан келиптир. Отуз күн карантинде туруптур, ошол жазылып турат. Ал жакта да турат. Биринчи ал жакта турат карантин. Келгенден биз жакта турат карантин. Как положено, документтер баары мында алчы. Бруцеллезго, лейкозго, туберкулезго текшерилиптир, отрицательный чыгыптыр. Карантин өткөн Сибирская язва, МКАР, бешенство. Бул вакциналар берилиптир. Россия тарабынан. Беларусь. Командир вот второго. Все. Ошко кетип атат. Кайсы район көрсөтүлдү бу жерде? Город Оштуктур. Город Тош. Гарантийный письмосу ты уже эмеде границада балдарда калды. Так. Бул опись мунуку касыл эле болду эле? Болду эле? Мунуку. Ар бир малга эме болот да, опустарды баары бирине. Өңү түсү жакшы. Өңү түсү жазылат. Анан мына без номера. Без номер, бир касым номерда бар. Бул келет да биздин Кыргызстанга карантинга коюлуп, андан кийин ал жерден биз өзүбүздүн бир Хорошо. Машинаны калып бош коюп берейин. Бул тикеге копиясы. Бул тике анын жакшы регистрациялап, Бул дагы башка опись животных ветеринарному сертификату, форма номер 1 дейт. Бул ким каяктан жазылат? Ошолор жазып. Бул Белоруссияданбы? Беларусьтан ветврачы жазып берет. Мына тикеде мына бар. Ушун негизинде битерген жазып бердим. Опус кылып мынча басмал деп. Тиркелет, анан болор тиркелет да жолго. Анан келе жатканда көрүп берип посттон ары посттон. Экөө тең Белоруссиядан келип турат. Булар кече туруп калганда анан мен бир уюлуп калдым. Анан да өткөрүп койгом. Биякта дагы мындай жалаң уйлар 30 штук. Кошкин. Тиранский. Анан баары бияка киргизилет, Биринчи журналга. Булар азыр шашылат да. Биринчи мына журналга жазат азыр баарын жазып туруп, анан эч ким жок да буну компьютерге лебой этет. Журналга дата каяктан кетти, кайсыл жактан кетип атат. Бул номер ветеринарного свидетельства. Хозяин груза. Хозяин именно, Да, хозяин. Же водительбы? Хозяин жазылат, да? Пункт назначения. Пункт назначения. Вид животного. Вид животного, количество. Номер автомашины. Это ветеринарный врач, фамилиясы. Кто выдал. И это инспектор. Данные водителя жазылбайбы? Жазылат? Алып калбайбы? Сейчас вот полный техпаспортный копия. Все дела. Булар бир жерге уже сакталат, тиркелип? Конечно. Эми жакта фитолорду көрүп койбойлубу? Азырчы. Булар бар, техпаспорт права полный калат. Көрдүңүзбү?
Анан муну журналдан кайра бияка Электронный вариантта көпчүлүк кылабыз. Биз кайра отчет жөнөтөбүз. Управление бизде ушундай. Каждый недельный отчет продвижения, куда, сколько, количество. Мынаны бир аялыңар алып барып жүрүп алсаңар. Же бойдоксуңар. Тазараак мындай. Эме кыл да, Тимур. Өзүңөрдүн аураңарды Назардагы. тазалыкты өзүңөр сактап алгыла да. Мындай CMR деген бар экен. Международная транспортная накладная. Алып атканбыз, анан Нурлан байке берди айтып атканда, возможно, бул жерге бир отдельный жана бизнес зданиянын капталына бир постройка кылабызбы, ошо мындай эмеге удобныйраак болгондой болупчу. Мына мал ташыган жигиттер. Бул жерде, например, CMR-дики Скатинский район Люксембург дейт да. Каяка разгрузка? Бул разгрузка эмес, бул жанагы алып келген кишинин данные болушу мүмкүн да. Биз буну карабайбыз, биз основной бул ветеринардык документтин карайбыз. Буну болсо налоговыйлар карайт. Ким киргизди, ким ошонун налогун төлөйт. Могу кишинин намына келди да, мына иненен менен. Ушул киши ушунун налогун төлөйбү. Бул налоговыйдын эмеси да. Бизге факт, что мал келди, малдын документи жакшы, бара турган жери бош. Гарантийный письмосу границадагылар подтверждать этет. Всё биз коебуз. Хорошо. Потому что бул жерде мал деген ар кандай да турганда мал кыймылдай баштайт. Жыгылышы мүмкүн, бирөөсүнө жыгып, анан эртең күнү багы бизге дагы залакас тийбеш керек да. Ошол эртең күнү бул жерде постто туруп мени көп убакыт кармап, мал бирөөнүн үстүнө жыгып, мал өлүп калды деп бизге да доосу тийиши мүмкүн да. Биз да колубуздан келишинче документтер туура болсо, баары жакшы болсо, Кыйнабай өткөрүүгө аракет кылабыз. Эси жок болсо, барып по месту бар алып кел дейбиз. Азыр мына кандай комплект документов дагы бир сыр айтып койсоңуз. Мына машинанын водительдин данныйын алдым. Машинанын данныйын, ветеринардык документи. То, что мына келди. Границадан официальный направлениясы, ветеринардын направлениясы город тоже. Тияктан биздин руководитель айтып атат, мен подтверждение бергем деп атат. Биз мына азыр алчу бизге керек. Так, экинчи дагы анан описи. Описи. Бул ушул 3 документ эле калат. Документ алып коебуз. Буларды берип кереги жок силерге. Бул налоговый, CMR, международная товарная транспортная накладная. Бул, по идее, мына Белоруссиядан эмеге Чуйская область, Скатинский район, Люксембургга чейин место разгрузки деп жазылып турат. Бирок по факту азыр Ошко кетип атат да. Бул эми бул жерде кимдин намына келет ошол данный да. Мына бул дагы счет фактура. Счет фактура боюнча бул кайра эле место разгрузки Люксембург деп турат да. Бул жана счет фактурасы налоговыйга керектүү документтер да. Буну өздөрү эметер да. Бизге тиеши жок. Булар кала төлөйт да. Буякта кызык нерсе бар экен. Мен индивидуальный данныйларды жазбай эле коеюн. КРС деп турат. 30 штук. Цена за единицу измерения 3000 дейт. Стоимость товаров и услуг 90 000. Бул эмнеси экен? Муну налоговыйдан сурабасаңыз бизге тиешеси. Биз да түшүнбөйбүз да. 3000 бул эмне сомбу же? Жок, буну финполиция текшерет. Мунун биз анда Тоже берели. Только финполиция текшерет. Бизге Экономический мында кагаздарын Бизге мына алынды, сатылды, бизге Лемузович. Бул документте, например, мен ичинотом. Просто аны муну биз деле кайра берип коелу. Бул документте эч кандай подпистер жок. Бул Белоруссиядан берилген кагаз го, бул хозяйствонун печати да. Эч кандай подпистер жок болот да. Бул Белоруссияда берилген кагаз, бул Буну хозяйствонун. Неме кылды? Буну копиясын алып калда финполиция келет. Алып койгулачы муну. Всё хорошо. Жок, алат барын алып. Копиясын алып койсоңор болду. CMR бүт барындагы. Хорошо, азыр мен да бир Алып коюп, бир аз ары бери алмашып. Азыр эме контроль күчөш керек бул жердечи. Bununçu полный kopyasını alıp Türkiye'yle ana film polise gelet sizlergeçi. Büyük bu kağıtların kopyasını alıp usulün altından izli değil. Duyuyor musun? Булар
Бүгін Таластан bir фура өтүптүр. Иш эмеге Сокулук. Saat 10'dan 12 oldu. 4421. Давай, балдар кармагыла жазып жерге. Теңиз регистрация кылып. Мынау жердечи, мынау бийди жарандарды документтер көрүп болсо көп кармагыла. Көп кармады дегенче уже баягы ашыкча сөз берет да. Да, ашыкча сөз плюс еще малда жыгылып. Ким болушу мүмкүн да? Анан кээ бир адамдар бар. Аны мүмкүн биз процедураларды алмаштырып батыраак кылгандай кылып, бирок жанагы электронный бир системаларда киргизсек жакшыраак болот эле да. Анын барынча. Ого үлгүрүшпөйт да. Ошону айтам да. Журналга жазып алдым. Журнал өтө документальный. Бизде просимлю печать менен. Анан себеп келип мында болгон да. Көп кармап койсок, бирөө өлүп калса, бизди сотко Чын берет. атам я. Анан көп көйбөкө болот да. Сотко койсо төлөп калабыз керек болсо. Давай, жөнөткүлө. Жазып бар, журнал. Регистрация болуп атат. Жүрбөйт, мына сиздин илиштүү балдарды көрүп коелу. Азыр боолорду узатып келчи. Анан эмеге. Мурда эмне бар экен мынада? Ал эки груз. Азыр ушунун документтери оформлять этилип атат да. Ла мал кембе? Я. Не екен? Стеле? Пустой эле экен? Пустой? Биякта. Белоруссиядан келиштир. Эми түштүк жакка өтүп баратат да. Бошко. Документтер боюнча. Мында бул ачык экен, мунусу жабык экен. Бирок ичинде мал бар. Мал бар экен билинбейт. Үн да чыкпайт. Малдардын биркалары жок экен, бир фурада, монда. Бир дагы почти биркасы жок экен да. Мынтип мал кетип атат. 1 2 Кээрлеринде биркалар бар экен. Вроде 30'dan aşağı эмес.